Буга чейин ээн талада топ тээп футбол ойногон элеттеги балдар эми жаркыраган жашыл аянтчалуу болушту. Ак Суу аймагындагы Тепке, Курбу жана Жылдыз айылдарында бир эле маалда 3 аянтча ишке кирип, элеттиктердин көңүлдөрү ток. Бир дагы айылда футболдук аянтчасы жок, айыл калган жок биздин Ак Суу районунда. Алыскы ушул Эңилчек айылдан баштап жалпы район боюнча бүт айылдарда ушундай заманбап футболдук аянтчалар салынды. Ушул убакыттан пайдаланып, жалпы эле Ак Суу район элинин атынан, өзүмдүн атымдан ушул Рүстөм Жапаровго терең ыраазычылык билдирем. Соңку жылдары Кыргызстанда спорт тармагы болуп көрбөгөндөй өнүгүү жолуна түшкөнү, айрыкча аймактарда футболдук инфратүзүмдү жакшыртууга өзгөчө көңүл бурулууда. Өлкө башчы спорт тармагын өнүктүрүү, массалык жана кесипкөй спортту өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын маанилүү багыттарынын бири болоорунда баса белгилеген. Ал үчүн аймактардагы жаштарды спортко тартып, эл аралык спорт майданында ийгиликтерди жарата алган улан кыздарды тарбиялоо талабы чоң. Бул кичи футбол аянтчаларыбыз президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин уулу Рүстөм Жапаровдун колдоосу менен салынып атат. Мындан сырткары Каракол айылында дагы келечекке билим берүү долбоору менен 3 сааттык 2 кошумча тайпанын ачылышы болуп атат. Элибизде тынччылык болсун, токчулук болсун, өлкөбүз өнүгө өсө берсин. Ушул спорт аянтчасы ачылгандан баштап Курбу элинин жардамы өтө чоң болду. Себеби ушунун күндө тамак ашы, ар кандай оор жумуштардын баарын тең Курбунун жаштары бүтүрүп берди. Чоң жардамдарды берип турдук. Биз дагы бийликке дагы чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кыргыз футболу эми өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн катарында. Өлкөнүн ички чемпионатында 10 команда бар. Ментип инфратүзүмдүк объектилердин, тактап айтканда футбол аянтчаларынын көбөйүшү келечектен көптү үмүттөндүрүүдө. Гүлбарчын Молдоева, Алтынбек Исаев, Ысык Көл жаңылыктары, Ак Суу району.